Кыш бардык адамдардын организми сасык тумоо оорусуна чалдыгууга жакын мезгил. Анткени бул учурда витаминдердин жетишсиздиги роль ойноп, иммунитеттин деңгээли кескин түшүп кетет. Суук аба ырайында вирустардын кол салуусунан коргонуу үчүн төмөнкү эрежелерди сактай жүрүү оң. Белок менен майдан баш тартпоо керек. Иммунитет түздөн түз жеген тамактан көз каранда. Кыш мезгилинде организмдин күчтүү болуусу үчүн ага жетиштүү өлчөмдө белок менен май керек. Андыктан курамында алар камтылган азыктарды көбүрөөк пайдалануу кажет. Витаминдер жөнүндө унутпоо зарыл. Кыш мезгилинде организмге бардык витаминдерди кабыл алуу маанилүү. Аларды табигый азыктардан алган жакшы. Ситрус жемиштеринен көбүрөөк жесе, аларда сасык тумоонун алдын алуучу С витамини көп. Ал эми Д витамининин негизги булагы болуп, сүт, балыктын майы эсептелинет. Андыктан бул азыктарда сасык тумоодон коргойт. Пияз менен сарымсак булар табигый күчтүү антибиотиктер болуп эсептелинет. Кыш мезгилинде күнүнө 1 тишчеден сарымсак жеп туруу сунуштулат. Таттууну азыраак пайдалануу мааниге ээ. Анткени көп жегенде глюкозанын деңгээли көтөрүлүп кетет. Бул болсо иммунитеттин түшүүсүнө алып келип, адам сасык тумоого сезимтал болуп калат. Бактериялар нымдуулук менен жылуулукту сүйүшөт. Асууктан коркушат. Андыктан алардын көбөйүп кетпөөсүнө таза аба жардам берет. Үйдөгү чаңда вирустар бир нече күн жашай алышат. Үйдү суу чүпүрөк менен жууп тазалоо алардын санын кыскартат. Гаджеттерди тазалоону күнүмдүк адатка айландырып алса болот. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, телефон эң кир буюмдардын бири. Анын сыртында чаң миллиондогон бактериялар, анан албетте вирустар болот. Андыктан мобилдик гаджеттерди атайын салфетка менен тез сүртүп туруу кажет.